Бишкекте бир эле учурда 10дон ашуун мектепте, 4 университетте бомба коюлду деген маалымат тарап, окуучулар менен студенттер шашылыш эвакуация болду. Бүгүн да бир 10дой мектепте бомба коюлду деген маалымат келип түштү. Окуу программасынын аткарылышы үчүн ушул мектеп администрациялары кошумча дагы жүгүртмө, сабактын жүгүртмөлөрүн түзүп, кошумча сабактарды дагы өтүүгө туура келип жатат. Биз ойлойбуз эми ушундай көпчүлүк окуу процессин үзгүлтүккө учуратып аткан маалыматтарды укук коргоо органдары жакшылап текшерип чыгып, бизге жардамын берет деген ниеттебиз. Ички иштер министрлигинин маалыматында быйыл жардыруучу заттар коюлду деген 200дөн ашык билдирүү келип түшкөн. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында болду. Анын ичинде дүрбөлөң түшүп, шашылыш эвакуация болгон ири соода жайлары, мектептер, ооруканалар да бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 30 ноябрда өзү окуган мектепте теракт болот деп жалган билдирүүлөрдү жөнөтүүгө катышкан 3 окуучуну аныктаган. Сиз бомба террордук акт тууралуу жалган маалымат таратаарыңыз менен кылмыш иши аяктаган деп эсептелинет. Мындай кылмыштар ар кандай жазалышы мүмкүн. Мисалы бул ооз-2 жазуу түрүндө уюлдук телефон аркылуу, интернет мейкиндиги аркылуу билдирүүлөр. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет, аталган кылмыш иши Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 259-беренесинде билип туруп террордук акт жөнүндө жалган кабарлоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эгер бомба жөнүндө жалган кабарды жашы жете элек өспүрүмдөр жасаган болсо, алар үчүн ата-энелери жоопкерчилик көтөрө турганын милиция эскертүүдө. Ал эми адистер бомба жөнүндө дүрбөлөң салган билдирүүлөр окуучуларды коркутуп же стресске эле салбастан, алардын психикалык жана эмоционалдык ден соолугуна да зыян тийгизет дейт. Ал эми мындай жалган кабардан үзгүлтүккө учураган окуу процессинен бүтүндөй мектеп кандай зыян тартып жатканы ансыз дагы түшүнүктүү.